Арыбаңыздар, амансыздарбы? Биздин өсүү жолундагы инсан таануу каналыбызга куш келипсиздер. Биз менен биргеликте бул жолго түшкөн экенсиздер. Жараткан баарыбызга күч кубат берсин. Биздин угуучулардан абдан көп суроолор келет. Ал суроолордун эң негизгисин тандап алып, бүгүн сиздерге сабак кылып берүүнү чечтик. Анда бүгүнкү тема: кайсыл үйдө кыз болсо, ал үйдө бийик добуш менен сүйлөбөсүн же кызы бар үйдө бакыруу кыйкыруу мамилелери болбосун деген теманын алкагында бүгүн кеп курабыз. Инсандын тарбиясында эненин орду чоң. Ар бир тарых жараткан инсандын артында эне турат. Эне тирек, эне медресе, эне жашоонун башаты. Бала издегенин, жылуулукту, мээримдүүлүктү эненен тапса, ал сырттан башканан издебейт. Бала тарбиясында мен да кээде кайчылаш жолдо каламын. Ошол кезде дароо китепке өңөлөм же устаттардан кеңеш алам. Эне билим жолуна изденүүгө түшсө, бала энеге карап түздөнүп өсө берет. Өзүмдүн кыздарым дагы болгондуктан кыз тарбиясы өзгөчө этияттык мамилени талап кылат. Эгерде мыйзамга үй бүлөлүк мамилелер боюнча сунуш киргизгиле десе, анда мен кызы бар үйдө бийик үндө сүйлөбөсүн же кызы бар үйдө бакыруу кыйкыруу мамилелери болбосун деп киргизер элем. Кыз гүлдөн назик болот. Ал инсан улантуучу, келечекти түптөөчү, адамзаттын тукумун көбөйтүп, улантып турган насик жандарга кандай мамиле жасоо керек? Кыздарга мээримдүүлүктүн эң көбүн берүү керек. 3 кыз болсо, аларды өстүрүп, кийинки муунга татыктуу тарбия бере турган кылып, мээримдүү кылып тарбиялап чыккан ата-энеге бейиш буйрулган. Ушундай хадистин өзү бизге көрсөтмө. Кызга сүйүү, мээримдүүлүктү, сулуулукту, тазалыкты үйрөтүп, көрсөтүп берүү керек. Кызы бар адам эң бактылуу адам. Кызы бар үй башкача. Ар бир кыз өстүрүп жаткан ата-энеге кыздарга эң сонун ысымдарды коюңуздар. Бекем кучактап эркелетиңиздер дейт элем. Кызды элибизде конок дейт. Конокко кандай мамиле жасайбыз? Этияттык, сылык сыпа, жайдары маанай менен мамиле жасайбыз. Кыздарыбызга дагы ушундай мамиле жасасак, анда кыз тарбиясы менен элибизге өтө чоң салым кошкон болобуз. Жан дүйнөсүндө жарааты жок, мээримдүү, тынч кыздар кийинки муунду дагы өздөрүндөй кылып тарбиялашат. Айымдар менен көп иштеймин. Тарыныч менен келген кыздарыбызга дагы берекем деп атын айтып кайрылып, бекем кучактасаң, тып этип жумшарып, көздөрү жайнай түшөт. Жүрөгүбүздө ар бир кыздын өзүнүн орду бар. Кыздар гүл сымал. Ушул эле сабакты балким кыздарыбыз дагы угуп калар чыгар. Кыздарга сунушубуз: бой көтөрүү, текеберликтен жана мага эмне деген ойлордон алыс болгула. Этибарсыздык, кош көңүлдүктөн алыс болсоңор, силер көп көйгөйдүн алдын аласыңар. Ал эми энелерге айта турган сунушубуз: кызыңызды, балаңызды угуңуз. Жараткандан келген таланттуу, колунан бардык жакшы иштер келген бала деп биринчи эне баланы кабыл кылуусу керек. Улуу инсандарга дагы карасак, коркок болушкан көпчүлүгү. Бирок эненин баатырым, эл башчым, жол башчым, берекем, рыскылуум деп эркелетип артында энелер ушул сөздөр менен ишеним берип тургандыктан, ал жерде эненин ишенимине жараша балдар өздөрүнүн натыйжасын көрсөткөн. Бул жерде өтө чоң бир сыр бар. Ал сыр балага биринчи болуп эне ишеним берүүсү жана ишенүүсү керек. Ошондо биздин калкыбыз алдыга чыгат. Кыздарыңыздарды угуңуздар. Кыздарга эң жакын корбо болуңуздар. Ыйлагысы келип жатабы кыздардын? Ыйласын. Анткени чыкпай калган эмоциялар бизге көптөгөн ооруларды алып келет.
Кубангысы келип атабы? Кубансын. Каткырып күлгүсү келип атабы? Күлсүн. Ыйлагысы келип атабы? Ыйласын. Уруксат бериңиз. Анткени адамдын бугу чыкпай, кайгырганда ыйлай албай калса, андан ары ал депрессияга туш болот. Ошондой эле кызыл өңгөчүндө жана өпкөлөрүндө оору жаралат. Ал эми ачуу менен кыжырдануу сыртка чыкпай калса, жүрөк кан тамырлар системасына сокку уруп, өспүрүм кездеринде эле жүрөк ооруларына туш болушат. Ачуулануу сыртка чыкпай калса, акырындап боорду талкалап, андан ары өттө таш пайда болот. Баш айлануу, баш ооруу — бул дагы сыртка чыкпай калган эмоциялардын таасирлери. Коркууга тыюу салуу бөйрөктөргө сокко берип, жыныс органдарынын жабыр тартышына себеп болот. Физикалык деңгээлде баардык оорулар бир нече жылдардан кийин пайда болот. Бирок анын себептери, оорунун биринчи белгилери пайда боло электе эле жаралат. Ал мына ушул иштелбей калган, убагында албай калган мээримдүүлүк, иштелбеген эмоциялар, сезимдер. Ошон үчүн биздин калкыбыз алдына чыгуусу үчүн, биздин калкыбызда мээримдүү балдар, элге кызмат кылган балдар тарбиялануусу үчүн анда энелер көп китеп окуусу керек. Өзүбүзгө биз муктаж болгон китептерди таап окуп, устаттардан кеңеш алсак, анда биз кыйын деп эсептеген абалдардын алдын алабыз. Жана жашоодо эң назик, эң бир мээримдүүлүк мамилени талап кылган кыздарыбызга кичинесинен өтө этияттык менен мамиле жасайлы. Анткени алар келечектин түптөөчүсү, адамзаттын тукумун уулоочу адамдар. Эгер биз кыкырып, бакырып, кыжырланып турсак, анда эртең зөөкүр балдарды тарбиялап чыгабыз. Ар бир энеде энелик жоопкерчилиги бар. Эне катары өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди билиңиз. Ал эми Куранда бейиш эненин таманында деп айтылат. Демек, аял болуунун, эне болуунун өзү бакыт. Аял болуп жаралганыңыздан рахат алыңыз. Жүрөгүңүздү тынчап, өзүңүздүн табигый жаратылышыңыз берген чыныгы сапаттарыңыз менен сыймыктаныңыз. Эненин жүрөгү сүйүүгө, мээримге толгон. Эне боорукер, эне чыдамкай. Эне болуп жашоо бул жайбаракат өмүр сүрүү, ишенимдүү өмүр сүрүү. Эненин күчү жана балдарга бере турган эң чоң сыры бул жаратканга, жашоого, эркекке жана өзүнө болгон ишенимде. Эненин күчү сүйүүдө, эненин күчү сабырдуулукта, энелик күч кечиримдүүлүктө жана мээримдүүлүктө, эң негизгиси туя билүүдө. Демек, ар бир үйдө бир эне чоңоюп жатат. Ар бир үйдө келечектин энеси тарбияланып жатат. Ар бир назик аруу жандарыбыз ден соолукта, аман сак болсун. Ар бир эне кызыңыздын курбусу жана жакыны болуңуз. Сөздүн акырында дагы бир макалдын жандырмагын айтып бергим келди. Кыргызда той көп. Тойго барсаң дагы кыздарга эң көп айтыла турган сөздөр барган жериңе таштай катып, суудай сиң дейт. Бул жерде бир гана кыздарга жоопкерчилик эмес, бул жерде эки тарапка тең жоопкерчилик жүктөлгөн. Ошол кыз барган жерине таштай катып, суудай сиңүү үчүн ал жер эң биринчи ташка ыңгайлуу жерди, сууга сиңимдүү топуракты даярдап берүүсү керек. Бул жерде бир гана кызга жоопкерчилик эмес, эки тарапка тең жоопкерчилик бар. Кызы бар үй бүлө кызга мээримдүүлүктү, жарыктыкты, аруулукту, тазалыкты, бейпилдикти толтурса, анын керек экендигин сездирсе, ал келечектин энеси болот. Андай айымдардын жанындагы адамдар шыктанат. Андай айымдардан жашоого дем аласың. Андай энелер жаратат, өстүрөт, өзүнө тартат, жаңыртат. Айымдын күчү, энергиясы өмүргө кубат берет. Ал денеге күч берип, чыгармачылыкка, өз ара мамилелерге жана сулуулукка суктандырат. Ар бир эненин колунда чоңоюп жаткан кыздар мээримдүүлүктө жана бейпилдикте жашашсын. Бар болуңуздар. Эгерде биздин бул аудио сабак сиздерге пайдалуу болгон болсо, жакындарыңызга бөлүшүп, сунуш пикириңизди комментарийге калтырып кетүүнү унутпаңыз. Сиздер менен мен Гүлнур Жапарова болдум. Бар болуңуздар.